Экинчи бап. Пайгамбарларды даңктоо жана мактоо жөнүндө. Уулум, билгин, жараткан дүйнөнү өз каалоосуна ылайык жаратты. Ал дүйнөнү жөн эле жаратып койгон жок, а жаратып туруп, адилеттик жана акылмандык менен кооздоду. Себеби тирүүлүк жоктон көрө, тартип башаламандыктан көрө, баарыгерлик тартыштыктан көрө, сулуулук көнүктүктөн көрө артык экенин билген. Ал тигини да башканы да жарата алмак. Ал тигини да башканы да билген. Бирок ал эмне жакшыраак болсо ошону жаратты жана ага өз билимине кыянаттык кылбады. Эмне адилеттүүлүктүн негизинде жашаса, наамалык жана кокустук анын негизи боло албайт. Ошентип дүйнөгө акылмандык негиз болду. Ал болушунчаны кооз кылып сүрөтүн тартты. Албетте, ал жарыкты күнсүз, жамгырды булутсуз, денени түркүн бөлүксүз бере алмак. Дүйнөгө жылдыздарсыз эле жакшы же жаман таасир эте алмак. Бирок иш акылмандыкты талап кылгандыктан ал эч нерсени баанайы себепсиз жаратпады. Ага өбөлгө болчу себептерди жашоонун жана жокчулуктун негизи кылып алды. Анткени баана болчу себеп жок болсо, тартип болбойт. А эгер тартип жана даража болбосо, ирээттүүлүк жок болот. А аракет үчүн ирээттүүлүктүн болушу зарурат. Ал өбөлгө болчу себептердин бири башкаруучу, экинчиси баш ийүүчү. Бири тамактандыруучу, экинчиси тамактануучу болсун деп жараткан жана бул эки жактуулук теңдес улуу жана даңктуу эгемдин жалгыздыгын далилдейт. Сен өбөлгө болчу себептерди көрүп, бирок максатты көрбөй тургандыктан байкагын, себебине маани бербе жана аны ортодо өбөлгө болчу байланыштан башка бирдеме деп эсептебе. Эсиңде болсун, өбөлгө болчу баанайы себеп эгем тарабынан жаралган. Эгер жер мөмө бербесе жана жылдыз адилеттүүлүк бербесе, аларды жароокер деп санаба. Асыресе жылдыздар адилеттүүлүктүн акыбети жөнүндө жер мөмөлөп түшүн бергенче эле билишет. Сен сепкен даамдуу даанды уулуу даанга айлантууга жердин жөндөмү жетпеген сыяктуу эле жароокер жылдыз ташбоор боло албайт. Анткени ал жерди акылмандык менен кооздогондуктан кооздолгон нерсе дам бере албайт жана кооз эмес болсо да боло албайт. Ошондуктан бул дүйнөгө абай сал. Анын кереметтери, өсүмдүктөр, жаныбарлар, тамак-аш, кийим-кече жана башка түрдүү жакшылыктарын байкап суктан. Мунун баарын эгем акылмандыктын негизинде жараткан. Ал өзүнүн көөнөрбөс ачылышында айткан: биз асманды, жерди, алардын ортосундагы нерселерди жөн эле жараткан жокпуз. Биз аларды акылмандык жолу менен гана жаратканбыз. Теңдессиз эгем дүйнөдөгү бир да жакшылыгын жөн жаратпаганын билгениңден кийин сен түшүнгүн, адилеттүү жакшылыктар менен тирүүлүккө зарыл нан эч кимге берилбей калса, пайдасыз болмок. Адилеттүү зарыл нан бул сенден алуучуларга алар тамактансын деп сенин бергениң. Демек ушинтип жаратылган. Ал адамдарды жашоого зарыл нанды жесин деп жараткан. Ал адамдарды жараткандан кийин баардык жакшылыктар аларга таандык. Адамдар мамлекеттик түзүлүш жана тартип жок жашай алышат. А адыйы жок не мамлекеттик түзүлүш, не тартип толук болбойт. Анткени өз анын ирети жок, адилетсиз жеген ар бир тамактануучу нан берүүчүгө алкыш айтканды билбейт. А бул нанды түркөйлөргө, кайрымы жокторго берүүчүнүн кемчилиги. Берүүчү кемчиликти билбегендиктен, эгер өз аятында ал адамды ал билбеген нерсеге үйрөттү деп эскертип кеткендей, ал тамактануучуну таалим-тарбиясыз калтырды. Эгем адамдарды адилеттүүлүккө, билимге, тириликке, зарыл нанды өндүрүүнүн тартибине жана берүүчүгө алкыш айтканды үйрөтсүн. Дүйнөдө адилеттүүлүк өкүм сүрсүн деп аларга пайгамбарларды жөнөттү. Адилеттүүлүктүн туу чокусу акылмандык. Акылмандыктын туу чокусу жакшылыкта. Жакшылыктын туу чокусу орозгерлерди алуучуда. А орозгерлерди алуучунун көрөңгөсү жол баштоочу пайгамбарлар.
Бул ирээттен эч нерсени алып салуу мүмкүн эмес. Болбосо ал чындыкка алып барбайт. Пайгамбар жол көрсөтүүчүлөрдүн орозгерлерди алуучулардан бир катар артыкчылыктары бар. Азык түлүк алуучулар жакшылыкка жетүүсү жана алкоого татыктуу болуулары үчүн. Аларга тамак-аштын жана рызкынын негизинде өз жол баштоочуларынын укугун таанууну, өзүнүн азык түлүк берүүчүсүнө алкыш айтууну сезип жүрүүнү, анын элчилеринин тууралыгын таанууну, аларды ээрчүүнү, Адамдан баштап Мухаммедке чейинки бардык пайгамбарларды нукура пайгамбарлар деп эсептөөнү, ал үчүн Кудайды алкоону, динде топук кылууну, жараткан берген рызкылар үчүн алкаганды унутпоону, динде көрсөтүлгөндүн баарын жазбай аткарууну милдет кылып койду.